Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Швейцариядагы бийик имараттын ичинде чоң бир компаниянын кеңешмеси өтүп жаткан. Ал жактагы бир канча бизнесмендер кагаз бетине өз колдорун коюшуп, акырында компаниянын жетекчиси Зак Клейборн дагы эч ойлонбостон эле колун коюп, мындан аркы кадамдар кандай болорун чечип коюшту окшойт. Ошол замат эле баардыгы тең келишим жакшы болду деп, ичимдиктерин ичип, бири-бирин куттуктап майрамдай башташкан. Дал ошол учурда эле кароолчулардын токтотконуна карабай сырттан бир адам кирип келип, түз эле жетекчи Закка жулуна баштайт. Ал Закка: "Мен бул компанияга 40 жыл кызмат кылдым. Канча деген мээнетим кетти. Аягында ушинтип эле сүрүп чыгарып коесуңбу? Силердин чыгарган чечимиңер адилетсиз болуп калды" деп кыйкырып эле абалды курчутуп тапанчасын дагы алып чыгып коркута баштайт. Зак болсо ал адамды тынчтандырганга аракет кылып: "Мен керек болсо балалуу дагы боло элекмин, мындай жолго барба" деп суранат. Чыңалуу абалында бир азга турган ал адам ошол жерден эле өзүн өзү атып салат. Ушундай окуядан кийин өзүн бир аз жаман сезип эле Зак отуруп калып, эртең Лос-Анджелестен бул жака учуп келе турган аялы Эммиге телефон чалып сүйлөшөт. Ойлонуп эле ой баса түштүбү айтор кечинде жакынкы барлардын бирине барып, ичимдик ичип отуруп кокусунан бир Джулия деген кыз менен таанышып калат. Джулия болсо өтө эле көп сүйлөп, Зактын ар жак бер жагынан чыга баштаса, Зак ага шакегин көрсөтүп аялы бар экендигин айтат. Ошентип эртеси күнү Зактын аялы дагы учуп келип калгандыктан, план боюнча алар тоо арасындагы отелге барып эс алып келүүгө жөнөшөт. Албетте Зактын байлыгы жетиштүү эле деңгээлде болгондуктан өзүнүн жеке айдоочусу менен баратышты. Бара жатышканда эле Зактын телефонуна бир SMS билдирүү келип түшөт. Ал SMSте "Сага кечээки күн жактыбы? Аялың билип калган жокпу?" деп жазылган. Анда Зак SMSти Джулия жазганын түшүнүп калат да, аялына көрсөтпөй SMS жазып "Сага эмне керек?" деп сурайт. Анда Джулия Зактан дароо эле көп суммадагы акчаны талап кыла баштап, "Эгер бербесең мен баардыгын аялыңа айтып экөөңдү ажыраштырам" деп айтат. Анан да Закты коркутуп: "Мен мындай иштердин далайын кылганмын. Менин адвокаттарым сени сотто оңой эле жеңип коюшат" деп айтса, Зак ага "Башымды оорутпачы" дегендей кылып эле SMSтерине жооп бербей коет. Алар күндүз кечке отелде эс алып жүрүшкөндө дагы Джулиядан ар кандай SMSтер келе берет. Зак болсо SMSтерди аялы көрүп калбасын деп болушунча сактанып жатты. Эртеси менен болсо жубайлар андан ары тоо жактагы Аба шаарына жетип барышат. Көрсө жубайлар ушул күнү Аба шаары менен учабыз деп эч ак эле пландап коюшуптур. Аларды болсо тажрыйбалуу аба учкучу Гарри тосуп алат. Ал Зак менен Эмиге эч кандай ашыкча кыймыл аракет жасабай, учуп жүргөндө төмөн жака эч нерсе таштабай өзүңөрдү адекваттуу алып жүргүлө деп айтат. Ошентип эрежелерди түшүндүрүп жатканда ошол жака бир унаа келип токтоду. Көрсө ал кечээки Джулия деген кыз болуп эч сыр бербей эле Закты тааныбаган кишидей болуп ролду мыкты ойноп, учуучу шарга түшүп эле жогору көзөй көтөрүлө башташат. Көрсө ал Эми менен Зактын бүгүн эмне кылаарын изилдеп, "Мен да барам" деп Гарриге жазылып коюптур. Зак дагы эмне кылаарын билбей, бирок сыр бербей ар жак бер жагын карап, Эми болсо жаратылыштын кооздугуна суктанып жатты. Урматтуу Москва шаарында иштеген мекендештер, трудовой договор жазап беребиз. Эң башкысы өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы, бирок эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, 100% кепилдик менен биз аркылуу алсаңыз болот. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000 рубльдан жазаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 2000 рубльга жазатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андан тышкары печат дагы бастырып беребиз. Эң башкысы өзүңүздөр акча төлөбөй бекер бастырганыңыздар жакшы. Кандайдыр бир себептер болуп убактыңыздар тар болуп жатса, биз аркылуу бастырсаңыздар, эч кандай кезексиз, тоскоолдуксуз бастырып чыгасыздар. Андыктан достор, экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла бериңиз. Беймарал сүйлөшүп жогору көтөрүлүп баратышып, Джулия Гарринин белинде бычак бар экендигин көрөт. Бир канча бийиктикке көтөрүлүшкөндөн кийин Гарри кардарларына: "Ушул жерден кыйкырып бугуңарды чыгарып алсаңар болот" деп өзү дагы кыйкырып, аркасынан Эми дагы кыйкыра баштайт. Анда Джулия дагы өтө башкача кыйкырып, андан соң каткырып эле ар кайсыны сүйлөй баштайт. Зак болсо тилин жутуп алгансып дагы эмне деп сүйлөп жиберет деп эле коркуп турду. Ар жак бер жакта карашып баскалуу зоокаларды айланып баратышканда, Джулия Закка улам белги берип, эң жакшысы айтылган сумманы азыр төлөп кой, болбосо өкүнүп каласың деп кайра билдирип жатты. Өз ишин мыкты билген Гарри болсо учуучу шаарды башкарып, оттон күркүрөтө жагып жиберет да бийиктикке көтөрүлүп, аскалуу тоонун ары жагына ашып кетишет. Ошентип Зак эч кандай эле аракет кылбай койгондуктан Джулия сөзүн баштап: "Биз негизи Зак экөөбүз мурунтан эле таанышпыз. Керек болсо чогуу түнөгөнбүз" деп эле Эммага айтып бере баштайт. Анда Зак мунун баардыгы жалган деп четке кагып: "Мен кече барда отурганда кокусунан эле таанышып калганбыз. Бул кыз менден сурангандыктан мен буга ичимдик алып бергем" деп айтат. Анда Эмма таң калып эле кимисине ишенерин билбей туруп калып: "Мен Зактын курсак жагындагы операция болгон жерин дагы билем" деп айтат. Аны уккан Эмма дароо эле Закты карап:
Зак болсо Эммага актанып эле мен бул кыз менен бир да тиешем жок. Балким биздин соц тармактагы деңиз жээгинде түшкөн сүрөттөрдөн көрүп алгандыр деп айтат. Мындай жагдайдын болуп кетишин күтпөгөн Гарри болсо аларды тынчтандырганга аракет кылып, бийиктикти азайтайын деп арканды тартып шаардын жогорку жагын ача баштайт. Дал ошол учурдан пайдаланган Джулия Гарринин белиндеги бычакты тартып алганга мүмкүн болду. Анын акыл эси жайында болсо деле акча үчүнбү Айтор ар кандай провокацияга бара баштайт. Бир кезде Зак анын колун кармап калып бычагын алганга аракет кылып, ага Гарри да жардам берип, бирок өтө ачууланган Джулия жулкунуп эле ар кайсы аркандарды дагы тарткылай баштайт. Жыйынтыгында коопсуздук эрежелери бузулуп, өрт дагы чыгып кете жаздап, Джулиянын бир аз жери күйүп кетип жаракат алат. Өрттөн улам Гарринин тартып жаткан арканы күйүп кеткендиктен шаардын үстүнкү бөлүгү жабылып өтө бийиктикке тездик менен көтөрүлө башташкан. Азыр шаарды тезинен төмөндөтпөсөк бизге кычкылтек жетишпей баштайт деп, Гарри акырындан жогору көтөрүлүп жипке жеткенге аракет кылат. Ошентип жатса эсине келген Джулия мен маселелеримди чече албай калдым дедиби Айтор. Кайра эле ачууланып кыйкырып Гарриге да тоскоолдук бере баштайт. Ошентип жатып жыйынтыгында өтө жаман иш болуп, Гарри кулап кетип бир томат да жок болду. Ошондо Джулия мен атайлаган жокмун, бул кокустук болду деп эле кыйкыра баштап, Зак болсо ага сен аны атайлап өлтүрдүң. Биз бул нерсеге аялым экөөбүз күбөбүз деп айтат. Джулия болсо болбой эле мойнуна албай ачуулана берип, шар болсо бир топ эле бийиктикке көтөрүлүп кеткендиктен эстерин жогото башташат. Бир гана Эмма бийиктикке чыдамдуу экен деген көрсөтүп эсин жоготпой, шаардын төбөсүн ачып төмөндөтөйүн деп жипке жеткенге аракет кыла баштайт. Ал дагы эси ооп кала жаздап ишти кылып кетүүгө мүмкүн болуп, арканды байлап койгон соң шар төмөндөй баштады. Бийиктик төмөндөгөндөн кийин гана Зак жана Джулия дагы эстерине келишип, Зак Джулияны дагы ашыкча нерселерди сүйлөп, ашыкча нерселерди кылып жибербесин деп, оозун дагы колун дагы таңып салганга жетишет. Андан соң Зак болушунча аялына актанып андай болгон эмес деп ишендиргенге аракет кыла баштайт. Деген менен Эмма күйөөсүнө баары бир толук кандуу ишене албай жатты. Ошентип сүйлөшүп жатып эле бир кезде карашып, учуучу шар түз эле аска зооканы көзөй бара жаткандыгын түшүнүп калышат. Ошондо алар учуучу шарды башкарууну билбегендиктен, оор нерселерди таштап жиберсек шар бийик көтөрүлөт да тоону ашып кетебиз деп ойлошуп, ошол жердеги жаратылыш газын жана башка нерселерди жерге таштай башташат. Бирок баары бир деле жетишпей калышып, бактыга жараша алар аскага катуу урунбай, бир жак капталы менен акырындан тоголонуп өтүп кетишет. Бирок андан кийин асканын учтуу таштары шардын бир жерин айырып кеткен экенин билишет. Андан ары алар коюу туманга туш болушуп, анчалык мыкаачы болбойлу деп Джулиянын оозун бошотушат да ага суу беришет. Ошондо Зак Джулияга сен эмне үчүн мени тандадың? Толтура эле эркектер жүрөт го, менден башкасын деле тузакка түшүрбөйт белең деп айтат. Анда Джулия жанагы түшүп калган бычакты көрүп, аны акырындан алганга аракет кылып жатып, Зак менен Эмманы алаксытып эле көп нерсени сүйлөп бере баштайт. Көрсө Джулия бул нерсени өч алуу максатында да кылып жатканбы Айтор. Зактын компаниясындагы баягы өзүн өзү атып өлтүрүп алган адам дал ушул Джулиянын атасы болуп чыгат. Ошол нерсени айтып жаткан Джулия эчак эле бычакты алып, колундагы жипти кесип, колун бошотуп алган болуп, ошонун баарына сен күнөөлүүсүң деп эле Закты көкүрөк жака сайып жибергенге жетишет. Анда Эмма коркконунан ортого түшүп, Джулияны тынчтандырганга аракет кылып жатса, Зак өрт өчүргүчтү ала коет да Джулияны башка чаап эсине оодарып салганга мүмкүн болот. Өзүнөн да көп кан кете баштагандыктан Эмма канды токтотконго аракет кылат. Кангыча болбой алар кайра эле дагы бир аскага уруналы деп калышып, от жакканда үйрөнүп алган Эмма отту жагып шаардын бийиктигин көтөргөнгө аракет кылат. Бирок жылуу абанын бардыгы жанагы шаардын айрылган жеринен чыгып кетип жаткандыктан шаардын бийиктиги тездик менен көтөрүлбөй жатты. Анан да алар ошол жерден Джулиянын көзү ачык эле тургандыгын көрүшүп, көрсө катуу соккудан улам Джулия ошол жерден эле мерт кеткендигин түшүнүп калышат. Зак болсо аялына бардыгына өзү күнөөлүү, мен болгону өзүмдү коргодум деп айтат. Бактыга жараша алар бул жолу шамалдын багытынын жардамы менен аскага урунбай аны айланып өтүп кетишет. Эмма өлүп калган Джулияны түздөп жаткырып үстүн жаап коеюн деп жатып, жанагы өрттөн улам жана аскага урунгандан да улам алар турган аянтчадагы тактайлар сынайын деп калганбы Айтор. Сынып кетип эле Эмма кулап кете жаздап асылып калат. Ошондо Зак эмнени ойлонуп калды белгисиз Айтор аялын куткарайын дебей эле бир топко ойлонуп туруп калып, андан соң гана бир колу менен жипти тарткылап жатып аялын араң дегенде чыгарып алат. Бир аз отургандан кийин Эмма күйөөсүнө сен эмне үчүн мени дароо эле куткарбай туруп калдың? Же эмне мени ошондон ары кулап кетсин дедиңби деп сурайт. Зак болсо аялына мен болгону бир аз нес болуп туруп калдым. Не кыларымды билбей катып калдым деп кечирим сурайт. Ошондон бир аз өтпөй эле тоолуу аймак болгондуктан алар кайрадан боргонго кабылышып, жаан чачын чагылган коштоп жашоо үчүн күрөшө башташат. Зак жарадар болгондуктан Эмма жогору чыгып барып, жанагы айрылып калган жерди эптеп жип менен байлап салганга мүмкүн болот. Ошентип отуруп араң дегенде гана тумандуу бороондон чыгып, күндүн нуру тийип өрөөндүү аймактарга чыга келишет.
эми гана шайлары кетип отуруп калганда Эмма Джулиянын айткандагы бир канча сөздөрүн эстеп, "Сен чындап эле менин көзүмө шөп салган окшойсуң" деп ишенбей баштайт. Ал баардыгын текшермекчи болуп Джулиянын чөнтөктөрүнөн анын телефонун издей баштаганда, Зак бери жакта жаткан Джулиянын телефонун билгизбестен буту менен тээп кулалатып жиберет. Анда Эмма Зактын телефонун текшерем деп талап кыла баштап, Зактын өчүрүп салган SMS билдирүүлөрүн кандайдыр бир жол менен таап алат. Анан калса Джулия Закка бир видео жөнөтүп жиберген болуп, аны Зак өзү деле байкабай калган байтор. Эмма ал видеодон Зак менен Джулиянын мейманканада чогуу жүргөндүгүн көрөт. Айласы кеткен Зак баардыгын мойнуна алып, буга чейинки экөөнүн ортосунда болгон түшүнбөстүктөрдүн баардыгын айтып бере баштайт. Анда Эми дагы жөн калбай ага жооп берип, экөө ошол жерден уруша кетишип, ачууланган Эми аны түртүп жиберсе, Зак жанагы тиешилген жерден кулап кетип арканга асылып калат. Зак ошондо Эммага кыйкырып, "Сен мени куткарышың керек. Эгерде өзүң жалгыз кала турган болсоң, баары бир түрмөгө түшөсүң" деп кыйкырса, Эмма Зак экөө баары бир эки жолго түшө турганын түшүнүп калып, ичиндеги күйүтү менен эле Закка жардам бербей коет да, керек болсо ошол тешиктен Джулиянын өлүк денесин түртүп түшүрүп жиберет. Албетте Зак жана Джулия экөө тең ошондон ары кулап кетти. Эмма болсо бир канча чакырым алыстыкка баргандан кийин акырындан жерге жакындап, кулап түшөт да учуучу шарды ошол жерден эле өрттөп салат. Өзү болсо андан ары эмне кылаарын билбей токой аралап жөнөп, бат эле ушунча нерсе болуп кеткенине өзү дагы ишене албай, ойлуу бараткан жеринен тасмасы соңуна чыгат достор. Албетте анда эч кандай күнөө жок болсо дагы, акыркы кылган чечими анын мындан аркы жашоосун туңгуюкка кептеп койду окшойт. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, эгер сиз каналда биринчи жолу болсоңуз бизге катталып койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.